Өткөн жумада интернет булактарына тамашачы мыкыга окшогон жигиттин аты аталган порно видео тараган. Видео чыгары менен тарап коомчулуктун катуу талкуусуна калган. Айрымдар бул мыкы эмес деген пикирлерин билдиришсе, интернет колдонуучуларынын басымдуу бөлүгү мыкы экени көрүнүп турбайбы уят деп сынгалышкан. Кийинчерээк мыкынын сахналаштары мыкы мас экен, анын эсинде жок деп аны актап чыгышкан. Бири актаган, экинчиси жектеген пикирлерге чек коюп, элден кечирим суроо максатында мыкы өзүнүн инстаграмдагы жеке баракчасына видео тууралуу пост жазып чыкты. Ал постунда мындай айтылат: достор, акыркы жума мен үчүн жашоодогу эң оор жума болду. Адам баласы болгондон кийин баарыбыз жаңылат экенбиз. Бул ката мен үчүн жана башкалар үчүн дагы чоң сабак болду десем жаңылышпаймын. Мен болгону туура эмес убакта, туура эмес жерде болуп калдым. Ал эми көрө албаган адамдар ошол учурдан пайдаланып, жеке жашоомо кийлигишип каралоо максатында элге жаманатты кылышты. Ал күн менин эсимде жок, чын. Бул окуядан кийин мен башты жерге салып чөгүп кеткен жерим жок. Ошол эле учурда эрдик кылдым деп мактанбайм. Чөгүп кеткендей законду бузган жокмун, бирөөнүн көзүнө чөп салган жокмун, киши өлтүргөн жокмун, бойдокмун. Ушундай жаман окуяга кабылганым үчүн менин чыгармачылыгымды жакшы көргөн адамдардан кечирим сураймын. Эң негизгиси, менин жакын адамдарым чындыкты билишет жана түшүнүү менен туура кабыл алышты. Эми мындан дагы катуураак иштеп, сиздерди өзүмдүн чыгармачылыгым менен сүйүнтө бермекчимин. Ошондо чыгармачылыгымды каалашынча талкууласаңар болот. Ал эми жеке жашоомо аралашпооңорду суранам. Ар кимдин жеке жашоосу ар кимдин өзүнүн иши. Туура түшүнүү менен кабыл аласыздар деген ойдомун деп жазып калтырган. Анын катталуучуларынын басымдуу бөлүгү мыкыны колдоого алып, жаштыкта боло берет деген өңдүү пикирлерин жазып калтырышууда. Булак барометр чекит KJ.